Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташтыгы болуп көрбөгөндөй деңгээлге чыкты. Жалпы аракеттер менен чек ара, суу менен камсыз кылуу, миграция боюнча көп жылдык түйүндүк маселелер чечилүүдө. Региондук туруктуулукту жана коопсуздукту камсыз кылуу боюнча да аракеттер жасалууда. Ошондой эле соода тоскоолдуктар жоюлуп, транспорттук байланыштар кеңейтилүүдө. Мунун баары региондун мамлекет башчыларынын деңгээлиндеги үзгүлтүксүз консультативдик жолугушуулардын жыйынтыгы, деп баса белгиледи Казакстандын президенти. Белгилей кетсек, бүгүн Астанада Касым-Жомарт Токаевдин төрагалык алдында Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин 6-чы саммити өттү. Можно с уверенностью сказать, что за прошедшие годы Өткөн консультативные жылдарда встречи консультативдик превратились в жолугушуулар региондун эл аралык субъективдүүлүгүн жана биримдигин, ошондой эле биздин замандын чакырыктарына биргелешип жооп берүүгө даяр экенибизди көрсөткөн натыйжалуу аянтчага айланды деп ишенимдүү айтууга болот. Борбордук Азия ар дайым уникалдуу цивилизацияларды тартуу борбору болуп келген жана жалпы дүйнөлүк прогрессте чоң роль ойногон. Бүгүнкү күндө ушул тарыхый жакшылыктын жана элдерибиздин акыл эс жакындыгынын негизинде биз келечекке умтулган зор мүмкүнчүлүктөрдүн аймагы катары Борбордук Азиянын жаңы новый көрүнүшүн облик чогуу Центральной калыптандырып Азии жатабыз. как региона огромных возможностей, устремленного в будущее. Эми кызматташтыкты өнүктүрүүнүн жогорку динамикасын сактоо абдан маанилүү. Борбор Азия мындан арыда коопсуздук, кызматташтык жана гүлдөп өнүгүү мейкиндиги бойдон калууга тийиш. Дагы бир актуалдуу маселе катары Касым-Жомарт Токаев бекем экономикалык базаны түзүүнү атады. Бул жерде байкалаарлык натыйжалар бар. Ошентип аймак ичиндеги сооданын көлөмү 11 миллиард долларга жетти. Азыр милдет 15 миллиард алып келүү. Открывающий доступ на рынке Южной Азии. 30-го года наша страна планирует новыми точками роста Биргелешип, экономики. ири инфраструктуралык жана транспорттук долбоорлор биздин өлкөлөрдүн экономикасынын өсүшүнүн жаңы чекиттери болушу мүмкүн. Региондо мындай өз ара пайдалуу кызматташуунун жакшы мисалдары бар. ГЭП Кыргызстандагы Камбар-Ата-1, ГЭСИ, Тажикстандагы Рогун-ГЭСИ, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын газ долбоорлору, жаңы транспорттук коридорлорду куруу жана башка бир катар маанилүү долбоорлор жөнүндө болуп жатат. Чек арага чектеш аймактарда соода логистикалык жана өнөр жай хабтарынын тармагын өнүктүрүү артыкчылыктуу болуп саналат. И промышленных хабов в приграничных районах. Ошондой эле мамлекет башчы аймакта жаңы консолидацияланган суу саясатын иштеп чыгуу зарылдыгын баса белгиледи. Бул үчүн суу энергетикалык консорциум түзүлүшү мүмкүн. Белгилей кетсек, Борбордук Азия бешилтигинин башчыларынын жолугушуусунун жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Алардын арасында Борбордук Азия 2040 регионалдык кооперацияны өнүктүрүү концепциясы жана 2027 жылга чейин региондук кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча жол картасы бар.